Аламүдүн Арашан Кой таш жолундагы көпүрөнүн тушунда турам. Сынганда 2 жума болду мынакей. 3 saat oturdum. Bir eme plitаны koyup анан ойлонуп отурушат. Коёйлу же койбойлу коёйлу, эртең коёйлучу дегендей да. Техникалар турат, иштеген адам жок да. Мына 2 жумадан бери биз күндүн ысыгында самсалап барабыз, келебиз, элестесең. Айыл эмес да кызым. Эми кичине жөө бассак эчтеке болбойбуз, балам ай. Мнение одного человека спрашивается. Выходим. Вот всю жизнь говорят, ходить. Кыйын болуп атабы жасоо, эмне тоскоол болуп атат? Жок, тоскоол болгон жок. Бул өзүнүн ыгымен кетип атат бул. Кече группанын баарына жөнөттү, эртең Улукбек келет деди. Поэтому они сегодня и дорогу открыли, и машиналар жүрүп баштады мынакей, бүт иштеп башташты мына. 500 миңге салдыңыздарбы ушуну? Жок, анын баарын эсептеп чыгарабыз. Министрликтен 500 миң бөлүнгөн. Кече биз сизге кечке чарылдап эме кылып кайрылганда түнү менен иштеп, мына эми только бүтүрдү да. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Ваш стоматолог клиникасы сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Клиникада стоматологиянын бардык кызматтары көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ жума бою дем алышсыз саат 9-дан 21:00 чейин иштейт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуусу жана рентген консультациялар акысыз. Ошондой эле ишемби күндөрү УЗИ, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Дареги Лухмановская метросу, Светозерская 32. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Чүй 279-даректе Тагыраагы Техноплаза дүкөнүндө турам. Бул дүкөндө сиздерге керектелүүчү үй оокаттары, тиричилик техникалары, ашкана буюмдарынын баары бар. Эгерде сиздер ушул заманбап кир жуучу машиналардан баштап, телевизор, бул жагында кондиционерлер, муздаткычтар, газ плита, бүт бардык ушул үй оокаттарын дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Эгерде сиздер мен атымда келген болсоңуздар, дал ушул дүкөндүн кожоюндары сиздерге өзгөчө дагы белектерин камдап турушат. Бул дүкөндөн Турция, Россия, Кытай жана башка дүйнөлүк маркадагы өндүрүштөрдү таап алсаңыздар болот. Кыргызстан боюнча жеткирип берүү шарттары бар, шаар ичи акысыз. Ал эми эң башкысы бөлүп төлөө жолдору менен баштапкы төлөмү жок эле алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0774 024 777 0557 00 2090. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Мен азыр Аламүдүн районуна караштуу Аламүдүн Арашан Кой таш жолундагы көпүрөнүн тушунда турам. Өзүңүздөр көрүп турган бул көпүрө жалпысынан бир 5 айылга кызмат кылып келиптир. Бүгүнкү күндө авариялык абалга туш болуп, жол жабылып, 2 жумадан бери дал ушул жакта жашоочулар мындай бир кыйынчылыкка туш болуп аткандыгын белгилеп, бизге жардам сурап кайрылышты. Мына ушул маселени тийиштүү жетекчилерге жеткирип бергиле. 2 жумадан бери бир иш жылбай атат, эл жөө жалаңдап, мындай абдан кыйналды деген маселени коюшту. Байтик Заречный, то есть Воронцовка кетчү мост. Сынганда 2 жума болду мынакей. Все отдыхают, никого нету. Ассаламу алейкум. Улукбек, кандайсың, жакшысыңбы? Бул Воронцовкадан келген жол. Бул шаардан келип, глобустун жанында светофор. Азыр бул жака жол только через Алматинка бар. И через Кашкасуу келсе болот. 2 жол бар да, 10 километр, 12 километрге объезд кылыш керек да. Биз алардын кайрылуусун жерде калтырбастан бүгүн дал ушул жерге келип өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Чындыгында эле бул көпүрө тууралуу эч кандай бир иш жасалгандыгы көрүнбөйт. Бирок мына бизди келет деген күнү мына кечинде түнү менен мына ушул альтернативдик көпүрөнү салып, жол мына эрте менен ачылып, автоунаалар бүгүнкү күндө каттоону баштаптыр. Азыр биз жергиликтүүлөргө микрофон суналып, эмне деп, кандай деп айтып белгилешет. Негизинен эми биз айтабыз, ушул таптакыр мына ушуну кол силтеп жасабайбыз деп коюшу мүмкүн эмес. Бул мамлекеттик системада, мамлекеттик кызматта мындай маселе жок. Бирок баягы кыргызда сөз бар, ит итти жумшайт, ит куйругун булгайт дегендей. Бирин бири жумшап, бирине бири жалган отчет берип, балким чын эле ушул жол транспорт министрлигинин карамагында
атайын түндүк Кыргыз автожол деген атайын кызмат бар. Мына ошол кызмат жолду салуу иштерин, жолду тазалоо иштерин, жолду токтотуу иштерин мына ушул кызмат өз жоопкерчилигине алган. Бүгүнкү күндө буну канча убакыттын ичинде салып бүтүшөт, эмне үчүн 2 жумадан бери турат деген суроолорго буюрса өздөрүнөн дагы жооп алганга аракет кылабыз. Азыр жергиликтүүлөрдүн үнүн угалы. Атым Мадина. Мен айыл башчысы бул Заречныйда. Вот. И у нас проблема. Жол боюнча 1 жумадан бери чакырасыздар, анан ушунда келе албадык. Мына бүгүн келебиз десек, жолуңуздар ачылыптыр. Бүгүн эртең менен мен келдим. Караса бүгүн жол ооба ачылды деди. Ну, надо подождать түшкө чейин деди. Түштө уже там маяк жакта көрдүңүзбү? Бетон, а биягы гравер менен. Ошонун баары түзөлүп, анан можно проезжать деди. Бул азыр Байтикке кетчү көпүрө негизги жөө ошол болот абы? Жок, азыр ушул болуп атат. Ушул көчө болуп атат. Потому что тияктан азыр балдар жители не могут пройти. Бияктан өтө албайт да. Там баары топурак, чаң ушундай болуп атат. А сейчас вот видите, еще до конца не открылось, машиналар ары бери жүрүп атат да. Анан Бул жакта канча айыл бар? Берден Кашкасу, Бербулак, Воронцовка, Малиновка, Чоң Таш, Заречье. Жок, ушу биздин трасса менен бизге бүт ушу жерден өтөт. Анан ооба 2 жума болду да бизде маршрутка жок. Биз баарыбыз жөө басып жүрөбүз. Анан айланыш керек тиги поля менен айланып, анан могу көчө менен главныйга чыгабыз. Байтик менен чыгабыз. Туурабы? Ага чейин полный биз жөө басып жүрбөйлү. МЧС маяка ремонтный эмелерди коюп койду, а нету вот то, что нельзя проходить. Туурабы? Ошондой коюш керек болчу да. Анан мен жительдерге да айтып атырмын, что если сиздердин эме коопчулугуңузга машина автоунаа эмес, жөөдө өткөнгө болбойт деп атасыздар да? Казыр жөө өткөнгө болбойт. А вдруг она упадет? Она еще ниже вон упала, еще ниже упала. Могу жагы эле кармап турат да. А морекер жолду, вот биринчи маршрутка келди 265. Эң биринчи маршрутка казыр өтөт могу жерде. Бул жерден маршрутка да өттү эмес беле кандай? Жок да, маршрутка вообще мы пешком ходили 2 жума. Мы пешком. К нам не маршрутка азыр биринчи кетип атат. Бул 265 биринчи маршрутка кетип баратат казырчы, потому что я уже в группу сказала, биринчи маршрутка кетип баратат. Биздин жительдердин баары жөө, ана тиги Фрунзеге, глобуска машинабызды коюп коебуз, могу жерден жөө өтөбүз. Эртең менен кайрадан жөө кеттик. Маршруткага отурабыз, ким өзүнүн унааларына отурат да и вниз в город уезжает. Вот так вот. Биздики. Сиз эмне боюнча? Бул жакта жашоочу? Дачада. Кайсы айылда турасыздар? Я? Дачада. Жол боюнча сөзүңүз барбы, жок? Жок. Ачылбады. Жок, булар болсо бияктан келди да, онта машина булар бизди дачада да жашабайт го. Они приехали, когда... Бияқта жашабайсыз сиз? Нет, кайрымда дачада. Дача бияқта жоқ. Дача бияқта жоқ. Түшүнүктүү. Сиз Бизге чалган сиз, ооба, мен сизге ошо кайрылганым себеби ушундай болдук да, биз мына күндүн ысыгында темселеп, биз деген могу дачада жашайбыз, дачадан бияка ошо тияка чейин жөө басабыз, күн ысыкдачы, элестесеңиз. Ошон үчүн биз кыйналып анан сиздерге чалдык. Анткени бул жол вообще оңдолбой жаткан, мына канча почти мына 2 жума болду му эме сынганына. 2 жумадан бери ар күнү бир эле мал кыймылдайт и бүттү. Вообще жок болчу. Мына кече биз сизге кечке чейин чарылдап эме кылып кайрылганда түнү менен иштеп, мына эми только бүтүрдү да. Жолду ачып мына. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Мынакей таңкы саат 4:30. Техника иштеп атат, буюрса. Баятан бери ушинтип эле иштесе болот эле го. Анчадан бери жатышты. Мына бүгүн кыймылдап иштеп атышат. Саат 4:30 таңкы. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат.
Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттоомузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Бизде негизи бул дачада аябай эле көйгөй көп да, бизде прописка жок, суус жок, бүт эле ар кимде колодестерди касып сууларды чыгарып алган, ушундай да негизи эле. Негизи ушу дачаны текшерген адам болсо негизи жакшы болмок да, ушу чиновниктерге кайрылардым ошол эле да негизичи. Сиз дача деген жерден келдиңизби? Мына биз деги мына бул Заречный айыл болот, биз дачада турабыз. Анан ито бизде деген 11-чи автобустар каттачу эле. Азыр бүт балдарыбыз биздин дачадагылар, эмедеги балдардын бардыгы могу номер 58-чи школада окуйт эле да. Азыр этот проспект Мира менен 265-чи гана маршрутка каттачу. Азыр ал маршруткалардын баарын алып салып, эми билбейбиз, эми балдарыбыз кантип окууга барып келет. Бизде вот ошол да көйгөй көп болуп атат да негизичи. Ошо көйгөйлөрдү чечип берсе жакшы болмок. Эми бул жолду мисалы такыр салбайм деш мүмкүн эмес. Бирок иш кетпей аткандыгын айтып атат. Иш жүрбөй атканын айттык. Техникалар турат. Техникалар турат. Иштеген адам жок да. Мына 2 жумадан бери биз күндүн ысыгында самсалап барабыз, келебиз, элестесең, монтип 40 градус ысык болуп аткан, биз көчөдө жүрүп аттык ушинтип күйүп-бышыпчы. Анан эми кече ошо түнү менен куруп, мына азыр только что мына силер келердин астында ачылды бул жол. Азыр элдери түнү менен иштешти бүгүн. Ошондой болуп ачылды да. Аким, айыл өкмөт жок билеби? Айыл өкмөт да, аким да эч кимси басып бир мындай алып калса сураган киши жок, болгон жок негизичи. Мен калп айтсам, кайсы акимиятка карайсыздар? Негизи Аламединовский район болуп айтылат бир. Ошол жака карайбыз да. Аламедин районуна караштуу. Аламедин районуна караштуу. Ошол. Катында кызым. Мына биз болсо, Жекбай, берип атсаң. Биз ушул жерде ушул Сүймөк Сокмордун тургундары болобуз. Мына бала 70тен аштык. Бала кесебизден ушакчы. Бул кыз жашаган жер дача деп коет. Орустар келип, илгери эс алып гана кеткен болчу. Эми ал айыл эмес да кызым. Эми кичине жөө бассак эчтеке болбойбуз, балам. Эми келип алып эле обязательно бүгүн бүтүр, мен эртең жүрөм. Эми жасап атат эми, дагы кандай ала алайын? Сиз аты жөнүңүз ким, аксакал? Мен Совхозбек атым. Бул жерде турасызбы? Бул жерде ушул жердин тургуну болом. Ушул жердин тургуну болом. 2 жума болуптур го, көпүрө ачылган. Эми 2 жума болсо, мынауунун салынганы 70 жыл болду, 80 жыл болду монукуна. Ошондон бери турат. Эми жакшы ошону чыдаган. Демек, күткөнгө даярсыздар. Ийилип калыптыр, мына буягынан жасап атышат. Эми салап бүтөт да. Кандай? Күткөнгө даярбыз, эмнеге даярбыз? Эми бүтсүн да жакшы. Чалабыла жана эме тоголок кальцийден салганда, ал сынып калса дагы бирөө бирден болсо дагы айтмакчымынбы? Эми жакшынакай жасап атышат. Эми балдар кылып элатат. Эми бүтөт да. Чакырдыңыздар, анда бизди күткөнгө даяр турбайсыздарбы сиздер? Ана эми бүгүн бүттү го мына. Это мнение одного человека. Спрашивается, выходим. Вот всю жизнь, говорят, ходили. Хорошо, тогда пускай опять в каменный век идите. А я каждый день встречаю детей вот здесь, что ночью, что утром провожаю, чтобы они не упали. Кандайча чоң таштан байке биз деген жөө келип атабыз. Чоң ташка вообще транспорт жок да. Чоң ташка вообще транспорт жок. Они через Воронцовку тети эме менен Байтик менен кетип калып атат, а жумуштан биз калып калып атабыз. Жумушка бара турган адамдар эртең менен саат 6-да туруп алып, биз эмеге жери тети чоң таштан это сколько километров болуп калат? Аркага жери. Жөө жүргөндөн кийинче все равно тяжело же таң атпай. Чоң таштан мына жерге аркага жери биз жөө жүрүп атабыз. Транспорт вообще чоң ташка келбей атат. Даже мурунку балдар тебелейт. Эми жүрбөй калса дагы айтасың. 3 айылдан бир штрибек чыгып атат. Бизге дегенче транспорт жүргүзсө жакшы болмок да, через чоң таш кылып. Чоң ташка вообще келбей калды маршрутка. Мына айтып аткан сөз дал ушундай болуп атат. Бул жакта жарандар пакеттерин көтөрүп алып, наркы чоң жолдон бул жакка чейин көпүрөдөн өтүп келип аткандыгын айтып атышат. Мен өйдөн айылда турам. Кайсы айылда? Таштөбө. Жол боюнча эмне дейсиз? Жол эми бир айга чукул болуп калды, жабылып ошол. 2 жума деп атпайбы?
Жок, 200 ман өтүп калды. 20 күн болуп калды. Айланып каттачы элеңиздер. Биз азыр өйдөн кайыл менен бойларын аралап каттып атабыз. Öyle көйгөй болот. Чоңташтан бери жөө келгенче 6 километров где-то мы пешком идем. Маршрутки туда вообще не заезжают, ни автобусы заезжают. Мы когда вот, например, посменно работаем, нам очень тяжело. Например, мне в воскресенье утром на работу вообще ни одной маршрутки не будет. Как я буду добираться? Это 6 километров мне пешком вот отсюда прийти, чтобы сесть на маршрутку. Так же нельзя. У нас еще одна проблема вот с Самшит, Атыңыз ким? Гузаль. С Самшита у нас очень многие дети учатся в 58-й школе. Но так как там сейчас постройки Белого дома, там запретили транспорт. Детям как добираться? Это большая проблема. Автобус каттабайбы? Нет, ни автобус, ни маршрутка. Сейчас уже запретили. Кайсы айылга каттабай атат? Например, бизден кетпейт уже Белинскийге маршрутка да кетпейт, автобус да Уже кетпейт. по Белинке Автобустар уже ни бака один менен транспорт кетет, не едет. Нам как с этим бороться? Пересадка Пересадка, это с ВДНХ, они должны. Они должны, да. Салам алейкум. Атыңыз? Биз атым Токтогул. Биз ушу дачада жашайбыз. Мен жашаганыма 20 жыл ашты. Эми дачанын статусу бөлөк, айылдын статусу бөлөк. Айылдын статусу бөлөк. Бирок ошол маселе боюнча да бир неме караштырып койсоңор, бизде же прописка жок. Балдары болсо, Эми дача бардык эле дачаларда жагат. ошондой дейм. Аны кыргыз өкмөтү жогору жактан чечиш керек. жок. Айыл өкмөткө өткөрүш керек да ошолорду. Айыл өкмөткө өткөрүп койсо жакшы болот. Бир маселе да байке. Могу бизде айылда, саламат. Мен атым Асан. Мояка эми пешеходный переход коюш керек да. Кайерге? Эмелер знактардычы, чтоб машиналар акырын айдаш үчүн. Кээ түндө өтөт кат айдап, кээ күндүз өтөт. Бизде биз барбыз, мына жеңелер бар, байкелерибиз бар. Анан как будто лечит 120 км, 80-90 менен өтөт кеде мен мына могу үйдө жашайм дейт буштагы. Ошолор айтат, ошого айтып мындай киргенге тезирээк вот айтышат да, үчөө иштеп атат, же бирөө иштеп атат, калгандар бактын астында жатышат. Техника все время стоит дейт күндүз. Не работает, вот даже видеолор бар. Ребята подходят, снимают, говорят, вот вся техника стоит, не работает. Они даже не шевелятся. Солдат спит, служба идет дегенде ол. Кече күнү булар угушту, силер келет деп. Түнү бою иштешти, мына бүгүн ачты. Бир жума мурун келсеңер, бир жума мурун ачмак. Ошондой. Эч ким эчтеке кылбай жатышат. Мен 3 саат отурдум ушул жерде. Ушул жердин жашоочусу. Мен бу жерде жашайм. 3 саат отурдум. Бир эме плитаны коюп коюп анан ойлонуп отурушат да. Коёйлу же койбойлу коёйлу, эртең эле коёйлучу дегендей да. Эч кимде жок, там ни одной души нет. Мындай иштесек бул мосту Мен мындайынан бир жылда жашат. Я говорю, ушинтип эле бир иштеп койсоңор болот экен да. Карыбек келбесе деген силер вообще иштемеген эмес экенсиңер. Улукбек келбесе бияка иштемеген эмес экенсиңер да. Ушинтип эле иштеп койсоңор болот экен да деди. Биз өзүбүз Элди мындай ойлонуш керек да. Эл кандай кыйналып атат. Тияктан бери жөө келет. Менин балам, допустим, түнкү саат 1де жумуштан келет. Анан таксилер мындайынан келет экен дагы. 100 сом бересиң болбосо мен жеткирбейм. Ушундай да болобучу. Вообще иштегилер келбейт да булар. Группанын баарына айтты. Улукбек келет эртең дегенде, эртең менен уже видеолор кете баштады, уже белый рубашкачан, да? Уже белый рубашкачан чоңдор да келип башташты, жүгүрүп техникада иштеп башташты. Потому что кече группанын баарына жөнөттү. Эртең Улукбек келет деди. Поэтому они сегодня и дорогу открыли, и машиналар жүрүп баштады, мынакей бүт иштеп башташты мына. Кара, тетилердин баары токтоолуу уктап турушкан болчу, между прочим. Биз өзүбүз күнөөлүү болуп калдык. Бир жума мурун силерге звонить керек болчу. Вообще суу иче Бир жума мурун сразу жазашмак да. Рахмат. Мейлиңиздер анда. Эки четинен көрбөйсүзбү? Видеого чыгарып. Могу пешеход көрдүңүзбү? Бир жагынан киши өтөт, а бир жагынан өтө албайт. Мояк жагы опасныйраак да дейт, эки бак турбайбы? Ошол жерден өтөт. Көп эми аял кишилер биз маршрутканы бияктан чөбүз да, турбайбы? Биягынан токтотон бияка чуркап өтпөйбүз да. Ошон биягынан да широкий кылып турган, биягынан эки четинен киши өткөн болуш керек да өзүнчө. Суу маселеси боюнча бул Воронцовкада негизи сууну, питьевой сууну баш жагындагылар ичет экен да, аяк жагындагыларга келбейт экен. Анан
карасаң мындай сууну деген ачып берип кой дейт. Деги Кыргыз көчөнүн бурчунда бир колонка бар болчу. Быйыл уже алып салыптыр аны дагы. Азыр иче турган суу жок. Түндө силер келет дегенде уже сууну кой беришти. 5-6 күндөн бери уже суу жок болчу бизде. А бул көйгөй уже давно, булар акасы 30 жылдан бери ушинтип жашашат экен. А мен келгеним 1 жыл болду бул жергечи. Мен мындай жашоого көнгөн эмесмин, потому что мен деле иштегенмин. Мен эмеде иштегенмин, домком болуп иштегенмин. Бизде андай болгон эмес. Менин кишилерим мынтип отура беришчи эмес. Түн менен келип туруп, өздөрү даже деген жанагы затоп кылып салып, түнкү саат 3-тө келип тургузуп мени. Давай эмени чакыр деп чакыртчу да. Анан биякта болсо ушундай экен. Ассаламу алейкум. Ден соолугуңуздар жакшыбы экен? Эми орнотуп атасыздар муну? Эмне? Жолду. Жаңы Белги. ачылып Буга чейин эмнеге ачылбады? Прораб барбы? Сиздер бул жерде кызматкер экенсиздер, э? Сенлер работа өйсөп турат. Прораб каякта турат? Прораб начальниктер тиякта. Кимиси? Мына могу маңдайда. Сен жакшылап ал элең биздин айлыктарды качан көтөртөсүң? Не болот ата айлыгыңыздар? Айлыгым 20 миң он табышкалар иштейт. Айлык көтөрүлбөйт. Сиздер частный секторда иштейсиздер да? Жок, Деуда иштейбиз. Деунун кызматкерисиздер. Гос. Бизде ушул да мына билбейсиң. 8 саат дегенди билбейсиң. Күнү иштейсиздер. Мына таң Бүгүн түнү менен иштептсиздер го? балдар таң атса иштебейди. Бүгүн түндө. Бүгүн түнү менен. Жолду ачылмады. Аты жөнүңүз ким болот? Абдыкадыров Сейит. Эмне маселе? Быйыл биздин республикабыздын президенти Садыр Нуркожаевич Жапаровдун указы чыккан. Мына Аламидин району менен Сокулук райондорунун кээ бир айылдарын шаарга кошуу боюнча. Азыр ошол толук ишке аша элек. Ошонун үстүндө иш жүрүп атат. Мына бул жерде арка бар, Байтикке кетип аткан жол. Байтикке кетет, бул жагы Воронцовко кетет. Мурун Куловдун убагында ушул жерге чейин 11-26 автобустар келип каттаган. Ошондо эл үчүн абдан жакшы болгон. Азыр не болуп атат? Токо терин айтыңыз. Токо терин азыр чоң арка чейин 55-56 автобустар келип атат. Ошолорду ушул аркага чейин созуп койсо, ушул жактын эли үчүн жакшы болмок. Себеби мына бул көпүрөнүн ар жагы Бишкек водоканалга карайт. Бишкек ушул жерден суу ичип атат. Ошол эле моментте мына бул жердеги канализация ушул жерге кирип атат. Мына бул жерге. Ушул бөлмө болуп турат. Канализация. Бул жерден запахынан элдер өтө албайт. Түшүнүктүү. Ошол үчүн ушул жердин канализациясынын бөлмө болгонго чейин маселесин жеткирбесе. Жок, мындай кылалы. Азыр сиз бир 5-6 маселени айтып атасыз да. Эң негизги маселени айтыңыз. Эң негизгиси аркага чейин автобустар бул жерге келсе. Бир. Бир. Бүгүн автобустар тиги чоң арыктын аягына чейин келет. Эгерде аркага чейин келтирип койсо, эл үчүн жакшы болуп калмак. Мына ушул жерде глобус бар. Кимге кайрылдыңыздар? Муну элдер кайрылып эле жүрүшөт. Эми биз дачада турабыз. Просто элден укканыбызды айтып атабыз. Анан иши бул жерде Сейил деген парк бар. Мына Сейил деген паркка жайында 1000 деген кишилер келип эс алат. Ошолордун келип кетишине эгерде городской автобус каттаса абдан жакшы болмок. Мына городской автобус аркага чейин келсе, бул жерде глобус бар, эл үчүн жакшы болмок. Түшүнүктүү. Мына муну ушул Аламидин районунун акими, губернаторго, президенттин ушул ыйгарымдуу өкүлү эске алып, көңүлүнө түйүп, бир чечим кабыл ала турган маселе экен, Еще эң негизгиси мына бул жерге канализационный суу көлмө болгонго чейин чогулат. Ушул жерден өткөн элдин баары оозун жаап өтүүгө зарылчылык болот да. Ошон үчүн ушу канализационный маселени караса. Түшүнүктүү. Рахмат. Сиздер кайсы кызматтан? Жолчулар. Кайсы? Биз Кыргыз автожол түндүк. Түндүк Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасы. Мен орун басарым болом. Транспорт министрлигинин караштуу. Астында. Астында. Келиңиз анда бир-эки токтоп алалы. Менин атым Улукбек. Сиздики? Буранбек. Сиз чогуңуздар, Ооба, бул Аламидин районунун деп начальник болот, аты Чыңгыз.
түшүнүктүү. Бул жол боюнча мына 5 айыл каттайт экен бул тарапка. 1-2 ай, 3 ай. Сиз эми бул жактасызбы? Ооба. Негизи көп бул жакта, көп каттайт да берде. Арашан кой таш баары өтөт. Жалпы 5 айылды айтып атышат жергиликтүүлөр. Бүгүнкү күндө мына ушул көпүрө менен колдончу элек, ушул жак менен каттачу элек 2 жумадан бери бир дагы иш жылбай, мындай абдан салкын, кайдыгер болуп атат жолчулар деген суроону коюп даттанып атат да. Жок, бул болгонуна 1 жума болду. Аварийный состояние. Бул ЧС болгон жок бул. Бул өзү металл өзүнүн эмесине деңгээлине келген болуш керек. Анткени бир оор жүк өткөндөн кийин ушу абалга келди да. Биз ошол үчүн сразу жаап, убактылуу көпүрө салдык да. Качан салдыңыздар муну? 1 жума, 1 күн болду. 1 жуманын ичинде салдык муну. Адамдарга каттоо качан башталды? Адамга каттоо бүгүн башталды. Бүгүн башталды. 1 жума болду. Макул. 1 жумадан бери ушуну. Эл жалган айтсын, мейли. 2 жума дегени жалган болсун. 1 жума убакытта эмнеге муну кыйын болуп атабы жасоо? Не тоскоол болуп атат? Жок, тоскоол болгон жок. Бул өзүнүн ыгы менен кетип атат бул жумуш иш. Онун азыр проектлердин баары бүттү, экспертизадан өтүлдү. Бүгүн уже баштайт муну. Кудайым буйрса, ишин баштайт. Канча убакытта Кудай буйрса муну? Кудай буйрса, если бетондордун баарын эсептеп салсак бир 2 ай, максимум 2,5 айда өтөт да. Анткени азыр бул бетондун баарын куйганда астында сплошной куюп чыгабыз да бүт баары. Бул 28 күн бетон. Сиз айтып атасыз 1 жума болду деп атасыз. 1 жумадан бери эмнеге бир да иш жасалбай атат бу жакта? 1 жумадан бери бунун иш кагаздары бүтүп атат. Бүтүрүү. Кагаз иштерине 1 жума убакыт кетип атабы? Ооба. Негизи 1 жумадан эмес, көп кетет. Бирок биз аракет кылдык ошо 1 жуманын ичинде кагаз иштерин бүтүрүп, уже дайындоо ишке киришип атышат уже. Кудайым буйрса. Негизи жолду транспорт министрлигине карайбы бул жол? Ооба, бизге карайт. Жолду ачуу сиздерге жүктөлгөн. Жолду салуу да сиздерге жүктөлгөн. Жүктөлгөн да салуу да. Буга ушул деп 25 кызматты сиздер жооптуусуздар, э? Каражат бөлүндүбү? Каражат азыр буга бөлүнүп атат. Азыр бияка да бөлүндү, ошо бир убактылуу. Канча каражат кетти ушуга? Канча каражат кетти? 500 миң бөлүнгөн. 500 миңге ушул салынып атат, э? Эми 500 миңге салынып атат. 500 миңге салдыңыздар ушуну? Жок, анын баарын эсептеп чыгарабыз. Министрликтен 500 миң бөлүнгөн. Жана транспорт техникалардын баары бөлүнгөн. Ошо менен иштеп. Ушул альтернативдик ушул көпүрөгө эле 500 миң сом бөлүп чыгардыңыздар, кандай? Берде 500 миң убактылуу көпүрөгө да бөлүнүп атат. Мунун ичинде эми макул эми канча кетсе деле эл каттасын башкысы. Башкасы ошо. Бул техника безопасный, элге шүгүр, элдердин ар бир. Анткени эртең бирсин окуп башталат. Бу жак минимум 2 ай турат. Ошол үчүн биз нормально сапаттуу кылуу эле коопсуздукка жараша. Жолдо азыр прорабтар кимдер? Кыргыз автожол кылып атабы, ДЭУ кылып атабы же атайын? ДЭУ кылып атат, ДЭУ 25 кылып атат, өзү кылып атат. Атайын подрядчик жок, жолчулар өздөрү кылып атат. Болгон биздин жардамыбыз ушу ДЭУну колдогон ошо техника баарын эл менен капсыздап кылып бердик. Калган бүт өздөрү. Бул жол жабылып калбайбы кайра? Жок. Каттай берет эми. Кудай сактасын. Коопсуздук маселелери бул жака мисалы үчүн жөө өтүүчү адамдар жөө эле өтө берет экен. Атайын тыюу жөнүндө белгилер жок бул жактачы. Тыюу белгилер азыр коюлуп атат азыр. Мына карасаңыз жөө кетип атышат адамдар. Эми адамдар чынын айтсаң токтото албайт экенсиң. Тыюу салып. Белги койсоңуздар эми коопсуздук маселесине эч кашпайт. Коюлуп атат, ар жагына коюлат азыр. Дополнительно азыр дагы монда 8 тонналыктардын бүтүп баарын коюп, суженияларды коебуз, усыпи баарын коебуз азыр полностью. Кудайым буйрса. Такыр жасабай, такыр кылбайбыз деши мүмкүн эмес мамлекеттик кызматта. Бирок ит итти жумшайт, ит куйругун булгайт деген кыргыздын баягы лакабындай бирини бири жумшайт, бирине бири жалган отчет берет. Бизде керемет болуп атат, ой бизде жакшы эле болуп атат деп коюп ушул акыбалга келдиби деген маселе жаралып атат да. Жок, улукмунча. Моз эл деле туура айтып атышат, мен эле макулмун, андай болот. Бирок азыркы биздин данный моментте андай эмес, анткени биз бул бетонный блокторду Кара-Балтадан алдык, плитаны Токмоктон алып келди, биздин убактыбыз ошого кетип калды да. Күнү түнүгө алып келип ушеке түшүрүп кайра орнотушка убакыт кетти.
Калганы ал жагы Сиздерге акыр качан ушул көпүрө боюнча жол жабылды деген маалымат түштү? ошол күнү эле уже ошол күнү эле айтылды бизге. Качан? Канчасында? 24 август бу. Июль. Ошондон бери жасалган иш алып баратабыз. Анткени биринчиде биз подъездни жасадык да, анткени ушулардын баарын коюш үчүн убактылуу тигилерди койдук. Ушул крандар кирип, машиналар киргенге. Анан барып буларды алып келип уже кое баштадык. Анткени муну ушул ойдон эле таштап койгонго бизге технология боюнча, ГОСТ боюнча болбойт да. Анан буларды коюш үчүн подъезднойдо обязательно жасаш керек болду. Анан сууну буруп туруп, анан сууну бияка буруп туруп, анан подъезднойдо жазадык. Биринчи муну жазаш үчүн подъезднойдун баарын буруп бияка бурганбыз. Анан бияка жазып алып, бияка бурулуп. Анан мунун баарын алып келип крандарга уже подъезд жасап бердик да. Анан баарын ушуну баарын коюп баштадык. Рахмат анда. Жол ачылыптыр анда. Рахмат бериңиз. Урматтуу көрөрмандар, мына жол ачылды. Учурда транспорт министрлигинин астындагы Түндүк Кыргыз автожол кызматынын орун басары 2 айдын аралыгында бул жол колдонууга берилет деп белгиледи. Учурда альтернативдик жол менен жашоочуларга жол ачылып, бүгүнкү күндө мынау көйгөй жөнгө салынды деп белгилешти. Муну менен эмнени айтабыз, урматтуу көрөрмандар? Негизи эле ушул мамлекеттик кызматта, негизи эле ушул ар мекеме өзүнүн жоопкерчилигин так нугунда аткарса, мына ушундай маселелер жаралбайт, мына ушундай эл нааразы болбойт. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө келип чагылдырып, сөзсүз түрдө келип айтып, анан мына ушуну эмнеге карабай атасыңар, эмнеге жасабай атасыңар дегенде гана кыймыл болуш керекпи деген нерсе мындай биздин оюбуздан кетпей атат да. Эмнеси болсо дагы бүгүнкү күндө жол ачылды. Сиздер биздин баракчага катталууну, пикир жазып, башкалар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар, бар болуңуздар.